Анткени сен ээлегени бара жаткан жер сен чыккан Мисир жеринде эмес. Мисирде сен үрөөнсеп, аны бутуңду тындырбай, зайтун багын сугаргандай сугарчусуң. Ал эми силер ээлегени бара жаткан жер тоолуу, өрөөндүү, жамгыр менен сугарылган жер. Ал жер Кудай Теңириң кам көргөн жер. Кудай Теңириңдин көзү жылдын башынан аягына чейин ошол жерде. Эгерде силер мен бүгүн берип жаткан осуяттарды уксаңар, Кудай Теңириңерди сүйсөңөр, ага чын жүрөгүңөр менен, жан дилиңер менен кызмат кылсаңар, анда жериңерге кеч күздөгү, эрте жаздагы жамгырды өз учурунда жаадырып турам. Ошондо сен түшүм жыйнап, жүзүм ширесин, зайтун майын алып турасың. Талааңа малың үчүн чөп өстүрөм. Тамак ашың мол болот. Сак болгула. Жүрөгүңөр азгырылып, четтеп кетпегиле. Башка кудайларга кызмат кылып, аларга табынып кетпегиле. Ошондо Теңир силерге каарданып, асманды бекитип салат да, жамгыр жаабай калат, жер түшүм бербей калат. Теңир берип жаткан асыл жерде тез эле кырылып каласыңар. Ошондуктан менин бул сөздөрүмдү көңүлүңөргө түйүп, эсиңерден чыгарбагыла. Унутпаш үчүн аларды колуңарга жана чекеңерге байлап алгыла. Аларды балдарыңа үйрөт. Аларды үйдө отурганыңда да, жолдо баратканыңда да, жатканыңда да, турганыңда да айт. Аларды эшигиңдин кашектерине жана үйүңдүн дарбазасына жазып кой. Ошондо асман, жер үстүндө канча күн турса, Кудай Теңириңер ата бабаларыңарга берем деп убада кылган жерде силердин өмүрүңөр жана балдарыңардын өмүрү ошончо көп күн болот.